Ак жүрөк элим кулак сал, алдына келди бир улум. Ашынып дарты күн санап, алсырап турган кулунун. Бору кер элим кулак сал, бозоруп турат бир улум. Бүгүндөн калбай колунсун, боздобосун чукулунун. Илдети иштен күчөнүп, изги ойлор менен түзөнүп, оорусуң иштен күчөнүп, ойлорун оңдоп түзөнүп, жашоону сүйгөн жанинине уртуна турат сүйөнүп. Арачы болуп дартына калкым айланалы бир бүтүнгө. Сыноону берет көгүндө, сынбасын жаштык күнүндө. Жарыктын нурлуу шооласы жалп элдин колдоо күчүндө. Кайдыгер болбо калайык, туюктан жолду табалык. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө ушул Асхат байкенин жанында келип отурабыз. Асхат байке дагы ушул боор оорусуна чалдыгып, ушул пересадкага муктаж болуп турат. Өтө тездик менен тез арада операцияга барышы керек болуп турат. Ошондуктан биз бардык ушул кайрымдуу боорукер мекендештерден бир өтүнүч катары суранат элек. Урматтуу бир туугандар, келиңиздер 5-10 сомдон болсо да колдон келишинче мына Асхат байкеге жардамыбызды бере койсок, колубуздан келишинче. Мына азыр бул жерде келип ушу маалыматтык колдоо көрсөтүп аткан бир туугандарга биз ыраазычылык билдиребиз. Ошол мына Асылбек Маратов айтыш фонддон канчалаган бир туугандарыбызга ушундай чакырыктарды жасап, алар бүгүн катарыбызда жакшынакай ден соолугу жакшырып, ушу пересадкага барып келип, Асхат байкенин акыбалынан оор болгон акыбалда турган бир туугандар жакшы отурушат. Ошон үчүн баарыңыздардан өтүнүч, сураныч, колубуздан келишинче азыр тыйын топтолуп калыптыр, бир 100 000 сомдой болуп калыптыр, Кудай буйрса. Дагы да аракет кылышынтип, аракет кыла берсек, көптү көрсөгөр болот, урматтуу бир тууган. Ар бирибиз ушундай акыбалга өзүбүздү коюп ойлонуп туруп, анан бир кадам таштасак, мен ойлойм, буйрса бат эле чогулуп калат. Анан же ишкерчилик менен алектенип аткан бир туугандар, колуңуздардан келишинче бүгүнкү күндө кимде ким эгерде бир буюм алайын деп аткан болсо, же бир кандайдыр бир кызыкчылыгына бир кадам таштайын деп аткан болсо, ошолор бир ойлонуп койсоңуздар. Бүгүнкү күндө башка нерсе кызык болбой турган учур мына ушундай акыбалда. Ошондой ниетти өзгөртүп, ушундай бир кайрымдуулукка бир суна турган болсоңуздар жакшы болот эле. Баарыңыздарды кайрымдуулукка чакырып калабыз.